Кыргыз эли муксабар. В области построят новый кампус Славянского университета. Кампус появится на участке в 30 гектаров, который выделил Кыргызстан. Строительство полностью... 30 гектар кыргыздын жери. Кып-кызыл кыргыздын жери. Ал да жөн эле жер эмес, бир таштак-маштак жер эмес. Ал момундай сонун жер. Кашка суу айылы бул Бишкектин үстүндө. Байтык айыл өкмөтүндө. Мындан ары жер там салганга уруксат бербейли. О кеңдерге 30 гектар. Мындай мисалдар толтура биздин айыл аймактарда. Расширяем кампус. В настоящий момент в университете обучается более 9 тысяч студентов. Президентом нашей страны, действующим Владимиром Владимировичем Путиным, поставлена задача по доведению численности обучающихся до 15 тысяч. Думасы, орустун парламентинде ушундай болуп атат. Эми казактын парламентинде. Қазақстан Ыстықкөлдегі жерді 49 жылға жалға алды. Бүгін сенаторлар осы келісімді ратификациялады. Жердің жалпы аумағы 60 гектарға жуықтайды. Бұл учаскелерде 4 нысан бар. Бір шипажай, 2 демалыс үйі және спорт сауықтыру базасы орналасқан. Уктуңар да. Мен түшүнгөнүм мындай, тил түшүнгөнү. Ал эми Кытайдын парламентинде канча жерибизге кетип болду экен. Англиянын парламентинде канча жерибизге кетип болду экен. Израилдин жеринде канча жерибизге кетип болду экен. Ким билет аны? Бул билип атканыбыз, бул ачык маалымат болуп аткан. Билинбей жаткан жең ичинен ушу Садыр Жапаровдун бийлиги канча жерди берип аткан болду экен. Мына кен казгандар боюнча. Кытайлар компаниялардан мындайча айтканда, кыргызча айтканда жакшы эле акча алышат экен, доляларынчы. Мен ошону ачык эле айтайын. Кытайдын компаниясынын эмеси келди, представители келди, ма 2 жолу акча предлагать этишти. Кудай турат, мен 3 балам бар, калп айткан жокмун. Ошолорду мен көз алдыма алып туруп айтам да. Үй салып берели деди. Жумушка жакшы орнотолу деди. Машина алып берели деди. Такыр болбогонда шаардан офистен иште деди. Айтып эле кой, биз акчаңды беребиз деди да. Үйгө чейин келишти. Көрсөлөрмө акча предлагать эткени келиптир. Анан жетекчилерден суранып кетет элем, ушулар токтотолу. Өзүбүздүн жерибизди каяктагы бирөөлөргө салып берип атабыз акча үчүнчү. Укам баскы сенчү. Мен укам басанга он үчүн акча таппай атабыз. Эжикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмгө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Бул жигит калп айтпасам ушул Гемин районуна сүйлөп атса керек. Көрдүңөр да, Кытайлар. Бирден акчасын уштап. Бирок эр азамат жигиттер бар Кыргыздын. Кыргызым деген жигиттер бар. Ушинтип акчасына да, тыйынына да алданбайм дегенчи. Жер чет мамлекетке кетип атат. Үйлөр сатылып атат. Анда Кыргыздын кыз келиндердин баарын эле тиги жана спираль дегенден салдырып койгула да бүттү депчи. Төрөп эле койгула, силерге андан кийин жер жок. Садыр Жапаров ошондой эле мааниде айтып атпайбы? Кыргыз болду, тукум улабай эле койсун деп атат. Токтогула болду, мен тиги ар жакка тиягын арабтарга, биягын Кытайга, тигинси тиге, бунусун буга деп жер деп монтура 49 жыл деген бул тукум улабай эле койгула деген эле кеп 50 жыл деген. Мыйзамда ошо кодексинде так жазып коюптур. 49 жылдан кийин дагы уланса болот деп. Ал чет элдиктер айтып атпайбы? Кыргыздын экологиясын жан жаныбардын урганы да жок.
Мына көрүп атабыз Бақсы жалқа да жалқа. Уян уруға түскен. Қытайлардың дарыдың жеп, мұны чекесінен қырылып от малдар. О жерде бір үйрі жылқы жеп атат, ада қырылат, емекі өлбей. ойнаған жоқ бұлар. Ойланолық қырғыз елім. O'zbek va Qirg'iz respublikalari rahbarlarining siyosiy irodasi bilan ikki qardosh xalq o'rtasidagi hurmat va yaxshi qo'shnichilik mustahkamlanib boryapti. 30 yildan beri hal bo'lmayotgan masalalar o'z yechimini topmoqda. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi bilan Qirg'iz Respublikasi o'rtasidagi davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risidagi shartnoma hamda Andijon Kampirobod suv omborining suv resurslarini birgalikda boshqarish to'g'risidagi bitimini ratifikatsiya qilishga oid qonunlarni imzoladi. Shartnomada O'zbek-Qirg'iz davlat chegarasining 35 ta uchastkada umumiy uzunligi 302,29 km bo'lgan chizig'i belgilandi. O'zbekistonga 4957 gektardagi Andijon suv ombori hududi hamda to'g'onga xizmat ko'rsatish va uni muhofaza qilish uchun qo'shimcha 19,5 gektar yer maydoni o'tkaziladi. Qirg'izistonga esa kompensatsiya tarzida 1019 gektar yaylov yerlari beriladi. Natijada 2,5 million tonna qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va 500 million dollar miqdoridagi mahsulotlarni eksport qilish uchun 8 mingga yaqin fermer xo'jaliklarini suv bilan uzluksiz ta'minlash imkoniyati paydo bo'ladi. Dushman deb meni satqanlar qalar. Duvalga qadab atqanlar qalar. Oyulgan ko'rdün tüyünde bir gün elime jetpey oylarım qalar deb qaqshab ketken bizden babalar. Alardı dağı satqanlar Qirg'iz bolgon, alardı dağı duvalga taqap atqanlar Qirg'iz bolgon. Mana oşontip mıqtılardın mıqtıсын bарын qaqып kelip oturup, mana hazır Bolatinim Tengirtau'dan gelip qaqshavırda atqanday bir namısqa jigitти er azamat bir kılıç kasap bolçu azamatты tapпай қалғанымыздың бүтіндей бары төшөктің астында башын қатып отырғандардан туылғандардан тұлпарлар шықпай атқандығы ушул. Барын жалтақ, барын қорқоқ. Мына ушундай қалып келіп қойды. Мына азыр жолдың бойында қатары менен милиция тизилип турат. Эмне кылып алат алар? Кимди кармайт? Кимди карайт? Егер барың бирдей болуп келген болсоң, эмне кылып алат? Эч нерсе кыла албайт. Егер ушул жерде Кемпирабадтын боюнда жылдагыдай улак берет экен десе, могул жактан Кара Суунун жигиттери, бул жактан Сузактын жигиттери, бул жактан Кара Кулжа Алайдын жигиттери могул жерге батпай калмак. Мына ушул кайгы. Мына улуттун кайгысы ушул. Кайдыгерлик, коркоктук, жалтаңдык, мына ушул эмне болсо дагы мени көрбөй калсын, мени укпай калсын деген сөз. Кээ-бир үчүн мен ушул Жогорку Кеңештин трибунасында туруп айттым мен. Мен Алатой антына алып барып атып, күйгүзүп, күлүмдү Кемпирабадтын үстүнө чачып жибер. Менин чоң аталарым баскан жерге барып түшсүн менин күлүм деп. Мына ушундай туугандар. Эмне үчүн жабык эшик артында деп айтышат. Себеп титирейт, калтырайт, коркот. Чындык чыгып кетет деп титирешет. Мына ол жерде бүт баары документтер бизде бар. Мен кайталабайын, убакытты созбойын. 65 жылдан баштап бардык документтерди айтып келип, биздин бүгүн туу кылып көтөрөр бир документибиз бар. 75 жылы Кемпирабад курулушу боюнча Өзбекстан менен коюлган келишимдердин бүтүндөй баарын жокко чыксын деген чечими бар Кыргызстандын. Бүттү ошол закон. Андан беркисинде эч нерсе жок. Анан азыркылар айтат, Усубалиев күнөлүү экен, Сүйүнбаев күнөлүү экен, Разаков күнөлүү экен. Алардын жасаган ишинин 1000ден бирин жасай албайт азыркылар. Мен кечеде айттым, аларга тил тийгизбе. Алардын тиешеси жок. Алар өтүп кеткен, алар сага жооп бере албайт. Силердей сабатсыз бул өлкөдө бул бийлик болгон эмес бул элдин үстүндө. Биздин сабатыбыз жоюлган. Кагаздарды көргөнбүз, билебиз. Мына азыр Акыл Айтбаев картадан көрсөтүп берди. Кандай чек менен чектелген, ошол чек кыйшайуусуз калган. 91-жылы Алматы декларациясында кол коюлган. Минскиде акыркы чек ошол жерден коюлган. Ар бир таш, ушул мамлекетте турган таш, ошол мамлекеттин ташы. Ошол мамлекетте турган самолет, учак, ошол мамлекеттин учагы. Мамлекетте турган танка, мамлекеттин танкасы деп койгон. Бүттү, андан башка маселе жок.
Ертеден кечке чейин КТР деген bir КТР, бұл оңол болгон КТР бұл. Регион аланын баласы болуп калды азыр, өгөй баласы ошол. Тиги ЛТР бүтүндөй баш болуп ертеден кечке чейин калп, кечке калп. Кече 90 сомго сатылып, 90 сомго добуш бергендер көп болуп атат ал жакта 90-ы. Ким берди ошол добушту? Биз бердик ушул жерде. Мен айыл кеңештин депутаттары карасын ушу маселени деп Садыр Жапаровдун алдында маселе койдум өзгөнгө келгенде. Жабык эшик артында өттү. Мен спектакль деп айттым муну. Бул спектакль бол. Бүтүндөй Кыргызстандан колдоочуларын алып келип залга толтуруп, деп ооз ачса кол чаптырып шатырашатман. Биздин кээ бир өзгөндөн аксакалдар уятсыз, намыссыз. Бизге мамлекеттин жетекчилери биринчи жолу келип отурат деди. Намыс жок. Мен санап бердим. Масалиев канча жолу келген, Акаев канча жолу келди, Атамбаев канча жолу келди, Сооронбай канча жолу келди. Уялбайсыңар, ошондо дагы баш жиликти жеп отуруп бата бербедиңер билесиңер. Бет жок, уят жок. Мына ошолордун топтолуп отуруп алып, добушка коет эмес. Кемпирабад кете берсинби деп. Ошолор чече Кемпирабад. Мен айылдык кеңештин депутаттары чечсин деген сунуш киргиздим. Айылдык депутаттар дагы катышыптыр. Мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтү уят. Бүтүндөй ааламга уят. Айыл кеңештин депутаттарына уят. Ушул айыл кеңештин депутаттарын шайлап берген сиздер. Таекем болот, жээним болот, бөлөм болот, аяшым болот. Мына ушул айылдык кеңеш, караңыздар. Сабай айылдык кеңешине таазим этем. Кароол айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Куршав айылдык кеңешине таазим этем депутаттарына. Бар болсун азаматтар ошолор. Куршав айыл кеңеши 20 депутат катышып отуруп, 20-тен каршы добуш бериптир. Кароол айыл өкмөтү 17 депутат катышып отуруп, 17-синин бүтүндөй баары каршы добуш бериптир. Өтпөйт деп. Мына ол Кызыл Октябрь чириген. Зак басып кеткен ошол жерде. Сууга жакын. Билесиңер ошол кайсы депутаттар экен. Эми урматтуу туугандар, мына ол Теңир тоодон келип аткан азаматтар, Таластан келген азаматтар, Ысык көлдөн келген азаматтар, мына Жалабат, Баткенден келген азаматтарга айтайын. Мына ол жер мына ушул Кемпирабад. Тетиги суунун чети турган жерде, ошол жерде менин чоң атамдын айылы болчу. Ушул айылдардан кимдер чыккан? Моол тал теректүү болуп турган керемет айылга Болот Шамшиевдин, Төлөн Шамшиевдер аксакалдардын айылы ошол. Болот Шамшиевдин айылы ошол. Ошол биздин Торгойдун уясындай болгон айылдан эки Советтер Союзунун баатыры чыккан айыл. Бүтүн Кыргызстан боюнча 12 баатыр чыкса, мына ушул Торгойдун уясындай болгон жерден эки Советтер Союзунун баатыры чыккан. Мына ол Осман биз дайым ушундай болуп сыймыктанып, жолдун боюнда мен эстелигин куруп койдум эле. Турат. Мамасалы Тешебаев менен Осман Жакупов деген баатырлар ушул жерден чыккан. Торгойдун уясындай болгон 30 түтүн бар айылдан. Кана ошолордун урпактары бүгүн. Кана ошолордун урпактары айылдык кеңеште жыйын өткөрүп чечим кабыл алгандар. Ким келди дейт, жанагы бир Кудайдан жөө качкандар болуп калган ошо жетекчилер кээ бир учурда. Жана Эрнис деген келип отуруп алды өзү. Эрнис сенин жүрөгүңдү жылып алабы? УВДнын начальниги келди дейт. Айланайын. Азраил келсе дагы чындыкты айтып өл деп тарбиялабады ул ата-энебиз. Ошол УВДнын начальнигинен титрейсиңби? Үйүңө барып аялыңнан титрейсиң. Көчөгө чыгып досуңнан титрейсиң. Жумушка келип Эрнистен титре. Кече айыл өкмөтү бар ким эле жанагы тепкилеп жүргөн ушул жерде? Ер жигит кайда ал? Келбейт, кайда? Мына ошол аксакалдарды ушул жерде боз ий тигип атса, боз ийди тепкилеп, ошону бузган. Ошол ак үйдүн, ошол биздин кыргыз үйүнүн кусуру урду ошол жигиттерди. Келечеги жакшы эмес ошол азаматтардын. Мына кече дагы ушул өзгөндө эл менен жолугушам деп, ал сунушту дагы жабык эшик артында болгондо мен киргизгенмин. Элге барып сүйлөшөбүз. Макул деген, бирок формасы мындай болчу эмес да. Момундай болуп, түз олтуруп эл менен жолугушабыз дегенбиз. Жок, бекинип алып өткөрөт. Жашынып алып өткөрөт. Эмне үчүн жашынат? Кече сессия болуп атканда бир эмес эки жолу суроо бердим мен.
Кайсы форматта өтүп атат? Бир туруп парламенттик угуу деди. Анда туура эмес. Парламенттик угуу боюнча регламентте 10 күн башта материал колго тапшырылыш керек. Ал жарыя болуш керек. Массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү маалыматты алыш керек эле. Ал болгон жок. Анан буйсуңдатып, бул комитеттин жыйыны деди. Анда комитеттин жыйыны болсо, соңку мөөнөт жума күнү колубузга документ тийиш керек эле кагаз. Жок. Жок, кагазды кантип талкуу кыласыңар деген маселе көтөрдүк биз. Мен жанагы трибунаны 2 жолу урган экен, ушу кезге чейин колум ооруп жүрөт. Ал жердеги кызыл чекенин бир четин көрбөйсүздөр сиздер. Себеп депутаттар жабык өтсүн деп добуш беришет. Эмне үчүн? Өз шермендечилигин эл укпасын дейт. Себеп сүйлөгөндө кооз сүйлөшөт, добуш бергенде өлтүрүшөт баары отуруп алып. Кетсин эмес, ошолорду шайлап ашыңыздар керек сиздер. Өзүңөр алып барып коесуңар, анан кетсин деп. Өзүңөр алып баргансыңар аны. Эми урматтуу туугандар, темпироваттын маселеси боюнча комитеттин чечими жок. Бул бир. Комитеттин чечими болгон кезде дагы бул мыйзамсыз. Бул эки. Мына Чыңгыз Айдарбеков ушул комитеттин төрагасы комитеттин чечимине кол койбой койду. Кол койбой жүрөт ушул жерде. Орун басары койсун деп атат. Орун басары да койбой койду. Ошону ачык келип, Чыңгыз Айдарбеков комитеттин төрагалыгынан кетиребиз деп 2 күндөн бери интрига болуп атат. Мына ошондуктан туугандар, могул жердеки чыгып сүйлөгөндөр абдан туура айтты. Мен мына телефон деген балекетке кирбейм. Бирок кээде балдар жиберет, момундай сөз болуп атыр деп. Карасаңар, могул жерде жам баштап кырмыз ичип отуруп, азамат аягына чейин тургула, биз силер менен деп жата бергиле уктап ушу жерде. Мына Болот инимдин айтканына мен 1000% кошулам. Баленин бар ушул жерде. Бардык бале ушул жерде. Мына милиция болуп, баягы лөөлүдөн жоо чыкса өзүн чабат дегендерди. Бириңердин агаңар, бириңердин жездеңер, бириңердин тагаңар. Өтүп келатып, кучакташып, өүшүп, жытташып коюп атасыңар. Айтпайсыңарбы? Ачка калсаң дагы, арам өлсөң дагы турбач ушул жерде дебейсиңерби? Турба бул жерде дебейсиңерби? Дебейсиздер да. Керектүү болгон учурда биз буларды таппай калабыз. Ойгонолу туугандар. Ойгонолу. Биздин көзүбүздүн карегиндей болгон ушул кемпироват Кыргызстандагы суу көлөмү боюнча 2-нчи орунда турат. 1-нчи орунда Токтогул суу сактагыч турат. 19-18 миллиард куб менен. Миллиард 700 миллион менен ушул турат. Анан тигилер айтып атат. Мен ушул жерден дагы кээ бир азаматтарга телефон чалып, ай, ой козголбойсуңарбы десем айтат. Эмне кыласыз жалат болуп? Уйубуз суу иче берет экен. Балыкты кармай берет экенбиз. Дагы эмне кыжалат болосуз деп коет мага. Качан көрдүң сен? Өзбекстан ушул жерден чегара өзгөрбөйт дегендей, мына ушул жерге келгенде мына талдардын бүтүндөй бүт баары ошол тарапка өтөт. Сен эмес, чычканың да өтө албайт. Көрбөй атасыңар башка жерде эмне болуп атканын. Мынчалык кайдыгерсиздер. Мен ошондо сессияда айттым. Эгер ушул кемпироват жок болгон болсо, мен ошол жерликпин дегеним жерге кирсин, мага дагы өмүрдүн кереги жок. Мага да жашоонун кереги жок. Ошон үчүн айтып атам мен. Эгер кокус өтүп кеткен болсо, күйдүрүп күлүмдү үстүнө сапырып койгулачы. Аллах берген өмүрдү Аллахтын өзү алат. Мусулманбыз деп отурасыңар ушул жерде. Мусулман дейт. Өз жериңди коргоп отурган көзгө тозоктун оту харам дейт го. Козгобой, коргобойсуң байланайын кыргыз. Мынча уктайсың. Качанга уктайсың? Качан ойгоносуң? Качан турасың? Турганыңды эки жагыңды карасаң эмне калган болот кыргыз? Кечиргиле аталар. Жерге киргир көрө катын. Курсак менес муун болдук. Коyon жүрөк уул болдук. Силер бизге таштап кеткен мекендин ташын, талкан, жерин жексен сапырдык. Ынтымакты сактай албай, жаат болуп, туш тарапка чачылдык. Каадабызды, наркыбызды унуттук. Калбай калды сезимибиз улуттук. Алдей айткан энелердин ыры жок. Эне тилди чанып салдык.
сатылдык. Кечиргиле, аталар. Азыр бизде кул мүнөздүк жайылган. Баштагыдай батылдык да, баатырдык да жоголуп, баратабыз майдаланып, үзүлүп, ушаланып, күбөлүп. Силер көрдө ыйлап жаткан убакта душман турат, сүйүнүп. Карааныңар калкагарга окшошуп, келсеңер не тирилип. Кечиргиле, аталар. Башыңарды салып берип душманга, сактап калган мекендин туш тарабын кесип саттык. Анан да тартуу кылдык бир бөлүгүн коңшуга, бир бөлүгүн Кытайга. Андан башка калбады эле эч айла. Кечиргиле, аталар. Азыр болсо бийликтеги төбөлдөр эркиндикти камап жатат түрмөгө, а эркиндик жатат азыр түрмөдө. Акынды да, жакырды да камашты. Камап алып зордук кылып сабашты. Баары бирдей, бир чечимде, сүйлөбө. Кокус эле сүйлөй койсоң, жулам дешип тилиңди. Кадымкеле ач бөрүдөй тигилди. Кечиргиле, андан башка не чара? Кечиргиле, аталар. Курсак мүнөз муун болдук. Коён жүрөк уул болдук.